Шашабыз. Саламатсыздарбы? Бул Кыз жээк тайм. Кыздарга. Кыз жээк программасы. Кыз жээк программасы. Саламатсыздарбы? Бул Кыз жээк программасы. Сиздерге кызык болгондой, мен кичинекей сумкам сиздерге өөлө кызык болуптур. Азыр Сөзүңүз эметти. Учураштыңыз да. Мындай кадимки эле кандай сабыр деп элечи, кенен отуруп элечи. Азыр мен силерге буюрса бул жолу дагы берген интервьюм талкуу жаратпаса экен. Себеби буга чейинки берген интервьюм аябай талкуу жаратты. Бирок бир чети мага дагы жакшы бир колдоолор болду деп отуруп элек. Жаман тагы. Кенен чонон эле учурашып. Саламатсыздарбы? Бул Кыз жээк программасы. Менин акыркы видеом өтө катуу талкуу жаратыптыр. Чоң рахмат. Бир жагынан кичик болду. Азыр сиздерге өзүмдүн кичинекей болгон сумкама образец кылалы. Прям мен билген эмесмин, точно даярданбай элечи нелер чыгат деп сиздер менен чогуу көрөбүз. Биринчи суроом, макияжды жана кийимди ким жардам берет тандоодо? Макияжды кандай десем, өзүм кылам, как всегда. Билесиздер, көбүнчө мындай салонго барганда мындай бир өзүмө жаккан макияж болбоду деп бир 99% жакпайт кылган макияждар салондочу. Не профессиональный мастерлер иштейт. Ошондуктан көбүнчө өзүм жасайм макияжды. Кийим-кечени баардыгы. Кийим-кечектериме подружкаларым жардам берет, макияжды только өзүм жасайм. 99% өзүм жасаган жактын салондогуларга ишене албайм кыздарга. Эч ким мен дегендерге да. Бул дагы. Да. Канча $100-200 деле макияж кылдырып жүрдүм. Бир салондо, что прям сразу жууп салдым ал макияждычы. Андан көрө оюң үстө акчасын бердим, ичип калдым. Мен только макияжды өзүм жасайм. Калган мастерлер мындай көңүлүмө чыга албайт, ошон үчүн салонго барбайм. Кийимдерди кайсыл жактан аласыз? Эң кымбат кийимиңиз канча сом? Мынау турган өзүмдүн көйнөгүмдү айтайын. Италиядан кечээ заказ келген сиздерге ошо мактанайын деп кийип келдим дейм. Көбүнчө кийимдерди Бишкекте болсом Бишкектен алам. Оштон болсо тамаша, оштон эле алам. Жөнөкөй эле кийинем көп. Эң кымбат кийимим канча болду? $1000 кийим болду окшойт. Бир эле образец общий бир түзгөнүчү. Окшкон кийимдерим көп. Жөнөкөйчүлүктү жакшы көрөм, бирок кээде ушундай жерлерге жакшы кийиниш үчүн кымбатыраак кийимдерди алам. Бирок мен кийген кийимдер Кыргызстанда жок. Хиджаптагылар намаз окугандар, жооп салынгандар бир аз кененирээк кийиш керек деген нерсе бар. Ал боюнча ушул хиджап жөнүндө көп айтып кетейин сиздерге. Хиджаптын кыздар көп түргө бөлүнөт. Мисалы шейла деген бар. Билесиздер, моюнтур оронуп туруп, моюнду ачып алышат, могу жактарын көргөзүп, чачтарын деле көргөзүп, ал шейла болот. Дагы никап дейт, бизде Кыргызстанда никапка штраф салды. Оронгондор жолукчандардын түрүгө, ошондуктан жакшы карап суроону туура бериңиздер демекчимин да. Суроо туура эмеспи? Бижутериялар боюнча алтынга канчалык деңгээлде жакынсыз? Өтө жакынмын, прям любительмин. Кудай буйрса, планымда бар. Ошо эми ачайын деп атам, алтын бизнес ачайын деп атам. Азыр пока что үйрөнүп атамын. Сразу барып эле сатып кетпейт экенсиң. Ошондуктан Кудай буйрса, алтын бизнестин алтын шакек сөккө керек болсо, мага келе бересиздер. Кудай буйрса. Акыркы жолу апаңызга ушул бижутериялардан балким күмүш же алтын белек бердиңиз беле? Мен семьям жөнүндө информация бере албайм, кечириңиздер. Вообще тема жөнүндө эч нерсе деп бере албайм. Семьям өздөрү жаман көрөт. Моюнду айтпа, биз жөнүндө чыгарба деп алар өздөрү каршы. Ал жөнүндө сурооңуздарга жооп бере албайм. Алгачкы жолу алтын белекке качан алгансыз өзүңүз? Эң биринчи алтыныңыз?
Мен өзүмө негизи 15 күн сайын алтын алып берип турам, 15 күн 20 күн сайын алтын алып берип турам. Азыр алтындын граммы бир эмеси 10 миңден болот атабы. Казакстандан келгенден бери бирок ал кетин бир айдан бери 40 болду. Өтө кызган алтынга. Кезек сумкаңызда. Ой, ачып көргөнүш керекпи? Ооба. Эми хайвандар салсаңыз кайра чыгарсаңыз. Кандай чыгарат? Артыңызга салсаңыз. Мындай элечи, азыр эми менин сумкам аябай чоң деп мындай эме кылып. Интрига кылып. Аябай көп нерсе салып келдим, турамын көтөрүп мынакей, мен ушундай кичинекей сумкалар жакшы көрөм деп ушундай айтып берсең, кетти сумкада. Азыр сумкамды көрсөңүздөр аябай чоң. Жаман көп нерселер салып келген сиздерге деп. Көргөнсөймү, дарыстарбы да? Өтө чоң достор, өтө чоң сумканы алып келдим. Ой. Негизи мен даярданып келбедим, ичинде эле кандай деп кетсем, беспорядочно ачпай эле койбоймбу? Көргөзбөй эле кой. Ачыш керек. Обязательно. Сумкалар боюнча кандай айтыңыз? Сумкалар боюнча көбүнчө мен мындай кийим кийгенде, пацет кийгенди жакшы көрөмүн. Анан сумкаларга ончо маани бербейм. Көбүнчө моундай кийими пацет болгондун это для меня очень важно. А сумкага решение бербеймин. Мотив эле эметем. Бул көчөдөгү эле сумка, мотив эле келгем, даярданып келген эмесмин бирок. Баасы канчасы, кайсы жактан аласыз? Баасы мындай сумка Кыргызстанда жок бирок. Кыргызстанда жок. Муну за границадан салдырган, бир подружкам салган, Дубайдан салган десем болот. Кыргызстанда жок. Подарка алып келген сумка. Эми ичин ачасыз. Обязательно ачыш керекпи? Ооба, Ай, жаман хейт жазгандан кийин ачкандан кийин мага жок. Кыз жөө. Эми кыздар эле көрсүн анда, Бисмиллахиррахманиррахим. Бардыгын алыш керекпи прям, Ооба, бирден алып чыгып ошол жөнүндө айтып бересиз. Көбүнчө жаныңызда эмне алып жүрөсүз? Көбүнчө жаныма Dior'дун тендери менен хайлайтери. Булардын өзү оригиналы $200 турат. Осмос $200 турат. Dior'дун өзү могу. Сонун косметика мага жагат. Түгөп калды, эми дагы алыш керек. Только Dior'ду колдонум косметикаларымда. Дешевый косметика колдонбойм. Бул карталарым Казакстанда мамлекетте дейт, бир бала кредит алган экен, кредитин төлөй албай айнып калыптыр да, психологический больницага барып калыптыр. Бул нерсе менин башыман өткөн. Бул нерсени мен басып өткөм. Ошондуктан Кудай буйрса, иншалла жардам берем достор. Чыныгы муктаждарга, бирок нормаль адамдар жасасыңар да, бай, машинасы бар, бизнеси бар адамдар жасап атасыңар да, мен байкап атам. Мен чыныгы муктаж адамдын кредитин жаап бергим келет. Прям Кудайдан суранганча, монтип ар кимден суранган немелерге мындай сурамчыларга бере албайм. Чыныгы муктаж адамдарга мен Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алладан келген инсан деп кабыл алыш үчүн ошолорго жардам берем деп атам. Толугураак ошо Молдоша Халима деп кирсеңиздер, ошол жактан Кудай буйрса кененирээк түшүндүрөм. Эми жана ушул Соотылга берген интервьюма жакшы комментарий жазгандарга ушуну берем деген, анын жыйынтыгын өзүнчө андасыңыздар. Да, эң акыркында ошол адамдардын биринчиден ошол акчага ач көздүгү жаман жүрөгүм оорутат да, прям бардык эме кылат, бардык видеома хейт жазып чыгат. Андан келип эле акча берем, мону берем десем, бардык жакшы комментарий жазыптыр. Адамдарды эч качан жек көрбөш керек. Себеби дегенде бардыгыбызды Алла жараткан, адашпаган пенде болбойт, жаңылбаган пенде болбойт. Баарыбыз адашканбыз, баарыбыз жаңылганбыз. Бир гана идеальный биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон, периште болгон. Андан башкасы эч ким бир да адам идеал эмес. Ошол болду. Кудай буйрса аны да ойнотом. Кааласаңыздар,
акчаңыздарды которуп берем. Же болбосо кыздарга жакшы кылып 101 роза жиберемин. Балдарым болсо балансына салып беремин. Менде максат мындай, комментарий көбүрөөк жазыңыздар, лайк көбүрөөк басыңыздар. Өтө аз лайк, өтө аз комментарий болуп атат. Ошого пока что өнөтеликтин ал жагын Кудай буйрса өзүм мойнума аламын достор, иншалла. Все болду. Эми сумочканы мындай кармак Байке адресин жөнөтө аласызбы? Анан мен сизге азыр программаны жөнөтүп коеюн, Чарбакир деген, эртеңкиге. Эртең бир 10 миңдоо тассак болобу? Biraz belki anlayacağız böyle geldik ya ama operatörle gerek oldu saat 9'da. Çarpık